эй, ухнем, еще разик, еще раз. Эх ты, Волга, мать река, широка и глубока. Ай-да-да, ай-да, ай-да-да, ай-да, широко и глубоко. Эй, что нам всего милей, Волга, Волга, мать река. Эй, ухнем, еще разик, еще раз. Эй, ухнем, еще разик, еще раз. Бұл Қарақол шаарындай ушунчалык бул жерде же мен туулуп өсүп ошо Қарақол элиндей, Қарақол жериндей жер жок да. Кайра келип ошо биякта иштеп калып, же баягы өзүмдүн өскөн шаарым, сүйүктүү шаарым болуп, эмнегедир ошо биякта калып калганында себептер болду. Убагында СССРдин эл артисти бас үнү менен дүйнөгө таанылган Болот Мыжылкеевден сабак алып, керемет үнгө ээ болгон биздин каарман Борборубуздагы опера жана балет театрынын чоң сахнасында келечегинин көптү үмүттөндүрүп, солист катары чыгармачылык жолун баштап, бирок бир аз иштеп Каракол шаарына педагогдук ишке баса бергени көбүн таң калтырып, Атүгүл окутуучусу Болот Мыжылкеевдин анын бул чечимине капа болгон жайы бар экен. Анда сөз башынан болсун. Айрыкча ушу мектепте окуп жүргөндө, жогорку класстарга жакындап калганда, ушу кыргыз искусствосу ушунчалык бийиктикте аябай гүлдөп өнүгүп турган мезгил болчу. Пластинка алып алып, патефон бар эле, патефонду алып алып, ошо Артык Мырзабаевдин, Кыдырбек Чодуроновдун, Токтоналиевдин ырларын коюп алып, бош убакыттарда ошону айландырып, анан ошо пластинкадан эле көбүрөөк ырларды жаттап, анан ушундай бир кыялданчым, ушу Кыдырбек Чодуроновдой, Артык Мырзабаевдай ушундай ырчы болсом кандай жакшы деп. Телевизордон көрүп, алар жанагы Чодуронов менен Токтоналиевдин Айнаш деген ырын ушундай бир жакшы ошол убагында концерттерде көрүп, ошону ырдагым келип. Эй, Айнаш, о, Айнаш, Айнаш, о, Айнаш, Айна, кайда, Айнаш, о. Анан ушу Айнашты ошол 9-10 класста ошол ырларды окуп жүргөндө эле бүтүп аткан класстарда ошо Бектур Мансуров деген досум экөөбүз сахнага алып чыгып, концерттерди коюп, же болбосо ошол жылдары
Muratbek Rıskулов драм театрда ой сонун ошо ал кишинин спектакльдерин көрүп алып ушул кишидей драмалык актер болсомбу деп мындай кыялданчыбыз. Көрсө ошо ырдоо жагынан да берген экен. Энем ырдачы көбүнчө, атам да ырдап калчу, бирок энем көбүрөөк ырдачу. Илгери ушундай болчу, район анан областной самодеятельностьтин кароосу да, анан республиканский болчу эмес беле. Ана ошо районный смотрданбы же областнойдонбу мен окуп, анан ушул мен кеңеш берген. Сен ушундай оперный студия деген бар, тиги Фрунзеде. Сенин үнүң ушу как раз подойдет ошого. Сен барып ошол жака өтпөйсүңбү? 1966 жылы каарманыбыз 10 класста окуп жатканда андагы Фрунзе шаарында Кыргыз ССРнин 40 жылдыгына карата республикалык кароо конкурска катышып, аягында чоң концерт менен жабылат. Анан ошо концерт бүткөндөн кийин балдар айтып калды: "Ай, Данил, сени моякта бир киши издеп атат" деп. Анан каякта десем, сахнанын жагына тиги киши издеп атат дейт. Анан жүгүрүп бардым. Барсам, ай жигит кайдан дейт, Көлдөн. Көлдүн кайсы жеринен? Челпек деген айылдан. Анан сен канчанчы класстасың? 10 классы быйыл бүтүп атам агай. Сенин жакшы үнүң бар экен. Опера балет театрында 2 жылдык студия бар. Ошого келип окубайсыңбы? Жакшы үнүң бар экен. Дейт. Анан сиз ким болосуз десем, мен Султан Юсупов деген хармейстер болом. Деп ал киши адресин берип, анан келсең мени табасың, Султан Юсупов деген хармейстер кайда десе, саган астынан айтып беришет деп. Чыгармачылыкка дилгер Даниил 10 классты бүтөрү менен эле Борборго опера жана балет театрына келип, Султан Юсуповду табат. Ой, балам, келдиңби? Келдим. Ай, рас келипсиң деп ал экинчи этажга алып чыгып, үстүнө чыгып, Калый Молдобасанов экен, Асанкан Жумахматовдор отурушуптур. Сайра Кизбаева бар, отурат. Анан Чодронов, Мырзабаевдардын баарын чогултуп келип, ай, могу бала Көлдөн келиптир. Ошонун үнүн бири угуп койсоңор деп. Анан мен ошол жерден 2 ырды аткарып бергем. Калый Молдобасановдун Жайлоодо дегендерин, анан Республикам деген ырды ал кезде Чодронов ырдачы. Анан ошо ал киши жанымда эле отурган экен, Республикам деген ырды ырдап. Анан ай, сен үнүң бар экен балам, ошо 2 жылдык студияга сени алалы деп, ошо 2 жылдык студияга өтүп кеттим. Окууга өтүп келечекте опера ырчысы болом деп сүйрүүчү койнуна батпай айылга туугандарына, ата-энесине жетет. Эми ал кезде азыр ойлосом, көп искусствону түшүнүшчү эмес экен. Эми мындайча айтканда, артист дагы ал дагы кесип болчу эле деп, атам дагы, энем да айтып. Анан кийин иштеп жүрүп, кайсы бир жылдары 25 жылдык чыгармачылыгымды өткөрүп, залда драм театрынан өткөрдүк. Ошо энем чыгып алып сахнадан кичине көз жашын төккөнүн билем. Элге кайрылып айтып атат да: "Ай, эл журт, убагында Данилди биз түшүнбөптүрбүз. Данилдига бекер биз бут тосуп турбуз. Көрсө, бу искусство, музыка деген такыр башка дүйнө турбайбы? Мен ушу баламан кечирим сурайм" деп, аябай элдин астында ушундай сүйлөгөн сөзү азыр эсимде, раматтылык энем. Окуп жүргөндө эле ошол жерде эмне деген кыргыз искусствонун адамдары бар эле, ошо Калый Молдобасанов, Асанкан Жумахматов, Насыр Давлесов, ырчылардан ал кезде эмне деген бастар, баритондор, эмне деген сопрано, Султан Юсупов хорго алды, хорго отурдук. Алмаз Исабеков деген студияны жетектейт ал киши сабактарды бере баштады. Кеңеш Алиевден сольфеджио өтөбүз.
вокал боюнча, кесибим боюнча Болот агайга туура келдим. Анан ошентип опера балет театрында келишим ошондой болуп калды да. бир 1968 жылы Даниил опералык студияны аяктап жатканда Москвадан Чайковский атындагы консерваториядан келишкен кабыл алуу комиссиясында ал 2 ыр менен катышып, Москва консерваториясына вокал өнөр боюнча окууга өтөт. Владимир Григорьевич Шушлин деген мугалимде иштедим, окуп калдым. Ал киши болсо мурун илгери Шаляпиндин окуучусу экен. Ал да бас күркүрөгөн. Анан бир топ жашта болчу. Бияка мен Москвада окуп жүргөндө Бибисара Бешенәлиев атындагы институт искусство ачылды. Болотова болсо мен тиги консерваторияда окуп жүргөндө Италияга кетти. Стажировкага. Аякта 3 жыл стажировкада болуп, күндөрдүн биринде Болотова Москвага, Италиядан келатып Москвага токтолуп, ал жерден жолугуп калдык общежитиядан. Даниил, эмне кайсы курстасың? 4-нчү курста болуп калдым. Мен могу Италиянын чоң школасын алып келдим. Алып келип баратам. Институт искусствого сабак берем. Туура келсе аяка келбейсиңби деген ой менен, Болотованын суранышы менен мен 4-нчү курста которуп институт искусствого келип калдым. Ошо 4-нчү, 5-нчү курсту Бибисара Бешенәлиев атындагы институт искусствосунда окуп, ошол эле жылдары опера театрга солист болуп алышты. Даниил Ильясов алгач экинчи партиялар менен сахнага такшала баштайт. Айтса кыргыз операларынан Манас операсынан Бакай, Ачүрөк операсынан Кошой, дүйнөлүк опералардан Пуччининин Чочо Сан операсынан Бонзанын, Вердинин Травиата операсынан Баронду даярдап алып чыгат. Романстарды ошо мен театрда, опера балет театрында иштеп жүргөн жылдары Болот агайдын репертуарында болчу. Гари моя звезда, Утро туманное, жанагы русский полелерди Болотова ырдаганда эле оозумду ачып ал кишинин ушундай суктанып, ошол кишиден болду окшойт ушу мен таасир аябай.
уже мындай көрүнүктүү партияларды беребиз деп атканда эле жылан чакпай жылкы теппей деп коет кыргыздар. Кетем деп эле эмнеге кетесиз? Мен сүйлөштүм да. Баягы агасы болуп бир районда болгондо эми айтып атам да, эмнеге кетип атасыз? Квартира маселеси мени кыйнап атат. Ооба. Ушул кыйнап атат. Тажап кеттим мен ошо квартирадан. Кетем деп эле кетип калды. Каарманыбыз 1976 жылы Ысык Көл областынын Каракол шаарында жаңы ачылган мамлекеттик музыкалык окуу жайына вокал классы боюнча сабак берип, педагогдук ишке аттанат. Кайра опера балет театрына кайрылам деген ой менен Караколго келгем. Анан эми барам деп атып, анан бала чакалуу болуп, эми барам, опера балет театрга эми барам деп атып, жылдар өтүп кетти. А Болот агай болсо жылда келчү. Анан тамашалап, Данил, дурак, когда вернешься к театру деп келчү үйгө ошентип. Анан агай барам. Сен үй салып эмне кыласың? Саган үйдө өкмөт берет. Сен ордуң опера балет театры деп ушундай абдан айткан күндөрү болду. Өзүм жүрөгүм алып учуп, эми барам, мына жакында барам деп ошол ойлорду, ошо максаттарды убагында ошо ойлорго жете албай калдым. Биз деген жана романсты деле салганга аракет кылалы оркестрге. Эртерээк кылып туруп күзгүгө. Жок, ошондогу запистердин баары бар экен да. Данил Махмудович Ильязовду мен 84-жылдан бери жакын тааныйм да. Жаңы келгенде мен бир 3 кишиге таң калдым эле. Бирөө ушул Ильязов Данил Махмедович, бирөө раматылык биздин байкебиз великий хормейстер десем болот. Убагында кыздарыбызды алып алып, Жемпеттин кыздарын Эстония Прибалтикага алып, кордун родинасынан алтын медаль алып келген киши. Турдуманбетов Токтомуш Турдуманбетович мына ошо Данил Махмудовичтин шакирти, досу, чогуу жүргөндөрү. Анан 3-чүсү ал кишинин дүйгөсү өтүп кетти. Кыргыз Республикасы Маданиятын эмгегин кеңешбер Бердибаев Темирбек Ахматович. Мына ушул 3 киши. Анан ошол Төлөн Түркменовдун бир романс кечеси болуп калды. Ошондо биздин окуу жайдын 2-этажына кичинекей бир концерттик залыбыз бар эле. Ошондо биринчи концертке катышым, анан ошондо ушул кишинин биринчи ырдашы. Ошол күнү бүгүнкүчө эсимде да. Ушу училищеде иштеп жүргөн жылдарда көп жакшы кесиптеш, жакшы мугалимдер болду. Бул кишинин эки жакты бирдей алып жүргөнү жакшы да, творчествону, сахнаны, анан мугалимдик кесипти.
деп туруп анан Сонунду деп турасың. Көп эле балдарды тарбиялайбыз эми. Түшүндүрүп айтам, классик бол, профессионал бол. Биринчи үндү кой. Жакшынакай классик бол, жакшы классикаларды ырдап, ушу жогорку профессионалдык даражага өнсөң, үнүңдү өстүрүп алсаң, анан народный ырларды деле ырдайсың, эстраданы деле ырдап кетесиң. Деп ал жагынан балдарга айтам, кээ бирөө туура түшүнөт, кээ бирөө түшүнбөйт. Азыр бар менин классымда 2-3 ушундай Кудай буйрсалар дагы бүткөндө ошо опера балет театрынын солисти болгонго даярдап атам. Каарманыбыз ар багытка кеткен бир топ ырчыларды даярдады. Айрыкча Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү опералык ырчы Талгар Жакшылыков жана Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын учурда дасыккан солисти Бакыт Алмабековторго педагогдук чеберчилигин бере алганына сыймыктануу менен эскерет. Опера ырчылыгына, дүйнөлүк классикага ушул агайымдын салымы чоң болду да. Ошол жерден классиканы түшүнүгүм ошол агайдан башталды. Эң вокалдын ырдоо жагында, фундаментинде ушул агайым коюп берди да, баягы ырдоо жагында дыхание деп коет. Ошол эң баштапкылары агайым болду. Бүткөндө колунан жетелеп барып, ал кезде барсам экзамен болот дегенде Бишкекке барып, чогуу бардым. Тиги да Бишкекке мурун кийин бардымбы десем барган жокмун дейт. Ошо ысыкка чыдабай да качып кетеби деп ишенбей өзүм чогуу алып барып консерваторияга алып барып. Анан агай ошентип ыраазы болуп, эми Бакыт мындан ары консерваториядан башка мугалимдерден дагы тереңирээк билим аласың деп агайым ушинтип чоң жол көрсөтүп анан училищага кайра Караколдук училищага жетти эле да. Биз келгенде баштап музыкалык окуу жайын ачып атканда 10 чакты эле мугалимдер эле. Азыр мына кенен 50-ге жакын мугалимдер менен иштешип атабыз. Сезимде жайнап, миң түргөн ойлор, бүлдүргөн терим, күрчелек ойнап, киндик кантанган, кутманду жерим, садар болом, күн сайын ойлоп, садар болом, күн сайын ойлоп. Бишкекке келе албасам дагы ошо Каракол шаарында бүтүн ушу ийримдерде болгон чоң кечелерде, чоң юбилейлик концерттерде ошо активдүү катышып, чыгармачылыгымды мындай аксаткан жокмун да. Учурлар болгон. Дали Махмудович каякта? Дали Махмудович тоодо эс алып атат, бир жерде кымыз ичип атат, тоого кетти эле. Тапкыла кишексин. Эми бөлөк кишини таптырбайт эле го. Анан аякка Волга жетпей кеткен убазын берип алдырган күндөр болгон. Анан ошончолук деңгээлде эл сыйлап, эл урматтап, мунун Дали Махмудовичтин талантын сыйлагандан ушундай болуп атат да. Же болбосо эми тоого чыгып кетип мейли бөлөк кишилерди. Жок, именно ошо кишини тапкыла.
эми ошо кишини тапкыла, «Гари, гари, моя звезда» ырдасын, «Утро туман ырдасын», «Эй, ухнем» романстарды ырдасын деп. Ушундай сураган күндөрү болгондо ар кандай ушул биздин борбордук аянтта өтө турган Нооруз майрам болобу, жеңиш күнү болобу, ушундай майрамдарда баягы алып баруучулук кызматты аркалап концерттик программаны алып барып жүрүп, анан кийин ошол убакыттан баштап мен Данил Ильязов агай менен мындай жакшы чыгармачылык алакага өтө баштадым да. Анан кийин ошол кийинки концерттик кезекте ушул Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Данил Ильязов деп мен ага чейин бул кишинин ырдаганын уга элек болчумун. Анан ушул агай Саймачы кыз ырын ырдап баштап бүткүчөктү мен ушу кадимкидей денем дүркүрөп, анан агайдын үнүнө, себеби мен буга чейин ушундай бас үндү агайдыкы, ошо бас үндү мен өзүмдүн кулагым менен буга чейин уга элек болчумун. Баягы телевизордон, радиодон укчумун, анан жандуу үндү биринчи жолу укканда Алтындан ине алган кыз, ак жибек жолук сайган кыз, ажарың айдай көрүнүп, адамга арман салган кыз. Саймачы кыз ай, санага мени салгачы кыз ай. Ошо мен келген 76-жылдан бери 45 жыл мен День Победыны ырдап келатам. Анан тиги мени билген тиги агайлар же тиги досторум айтып келет, ай Данил, 76-жылдан бери ушу День Победыны бир замен жасай эле кечким. Ай буюрса чыгат, мен да ырдап атам. Мен дагы мынакей мен буюрса жакында мен окуучуларым ырдап чыгат деп. День Победы, порохом пропах, это праздник, сединой на висках, это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. убагында Данил Махмудович, жанагы Темирбек Акматовичтер биринчи президент, Россиянын биринчи президенти Борис Николаевич Ельциндин алдында, Хазбулатовдун алдында концерт беришкен. Анан бул киши казакча да ырдайт, татарча ырдайт, орусча ырдайт, калмакча ырдайт, кыргызча бүт баарын тилден. Анан казакча бир сонун ырдап берсе, ушу Назарбаев агайга сонун жаккан экен. Бул кишинин заслугасы бар болсо, бар деп айтышканда. Анткени жок деп кантип айтышат. Мына ушундай бир учурлар болгондо Самалы жапар жазғы бір кеште, ойласам болдай ыстық көл жақты, айтылған сырлар түседі еске, оятқан сонда махаббатты. Тиги Черчи Бакасовдун Жүрөк сагынычы деген классташтарга арнаган ырлар жазылды, кыргыз ырларынан. Адамдар неге сағынат, айылда қалған қыштағын, уландар неге сағынат, айылда шөскін достарын, айылда шөскін достарын. Чоң оркестр менен мен ошо бир топ жылдар өтүп, анан бияктан ушу Бектур Мансуров деген досум бар. Ай Данил, убагында ырларыңды жаздырбасаң кийин кеч болуп калат деп 2000-жылы барып, Бектур экөөбүз барып, Асанкан Жумакматовичке кезигип, агай келдим. Ай Данияр келдиңби дейт, келдим. Ырларымды ушу оркестр менен жаздырып берсеңиз. Үнүң ошо боюнча экен, сен болгон ырларыңды жаздыр деп, мен ошондой Асанкан Жумакматовичтин эмеси ошо оркестр менен ал киши жаздыр Данил дегенден бир 13-14 жаздырып калдык. тамашаны жакшы көтөрөт. Мен көп жерден тамашалап коем. Бирдемелерди айтсам, боор эзилгиче күлөт тыркылдап, анан акырын жаныма басып келип айтат: "Сен мындай нерсени концертке чыгарын айтпа.
мен күлүп ийишим мүмкүн дейт. Көп эле сырын билебиз, бир сырын билбей койдум да, мен такыр тартып чыгара албай койдум. Ойлойсуңбу деген ырды, сүйө албайт деп ойлойсуңбу, аваз кейпиңер бар. Ошону эмнеге ушул жашка чейин ырдайт, такыр тартып чыгара. Балекети бар да. Алсырап жаным кейіп тұрған кезде опылто чөлек болып қоймайсың бұл. Білмеймін, же байқамай жүресің бе? Же мені орубай деп ойлайсың бұл. Bilmedin, ce baykamay cüresin mi? Cemini ormay de boyloysun bu. Mum kanıp, munum boşup durgan gezde, gün bolup kabaktaşıp koymoysun bu. Bilmeymin, ce oylamay cüresin mi? Cemini geymet de oyloysun bu. Bilmeymin, ce oylamay cüresin mi? Cemini geymet de oyloysun bu. Sözümdür толқып ташып тұрған кезде, sen maға жылы сөйлеп қоймайсың бұл. Байқамай жетушіндей жүресің бе? Же мені сүйе алмайт деп ойлайсың бұл. Байқамай жетушіндей жүресің бе? Же мені сүйе алмайт деп ойлайсың бұл. Же мені сүйе алмайт деп ойлайсың бұл. Бүгінгі күнде дағы сонун чыгармаларды жаратып, ырдап, элдин алдына чыгып, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, биздин арабызда жаш балдарга үлгү болуп, сонун чыгармаларды оркестр менен, хор менен аткарып, хордо дагы солист катары аткарып берип, чоң эмгектер жаратып келатат. Анан ошо 70 жылдыгында убагында кандайдыр бир себептер менен берилбей калган. Мисалы Ак Суу районунун ардактуу Атуулу деген, Ысыкөл областынын ардактуу Атуулу деген, Каракол шаарынын ардактуу Атуулу деген, Каракол шаарына сиңирген эмгек үчүн деген төш белги, Каракол шаарынын 150 жылдык юбилейлик медали ушул сыяктуулар агайга буга чейин берилиш керек эле да. Ак бейил, ак көңүл,
эч кимдин жүрөгүн оорутпаган, бирөөнө кат айтпаган, улуу кичини бирдей көргөн, качан көрсөңүз шайыр кабагым кашым дебеген, саламдан, аликтен мындай такыр калбаган киши да. Биздин үй бүлөдө папамдын жолун мен жолдодум. Ушу жолун жолдогонго эч өкүнбөйм. Бул жолго салып, ушул даражага жеткиргенине мен абдан ыраазымын. Папамдын талантына таазим этебиз. Мындай үн эч бир элде жок. Анткени мындай үн чанда кездешет экен. Өзүбүз да олтуруп сүйлөшүп калабыз. Эгерде бир чоң шаарда или башка мамлекетте жашаганда атабыздын атак даңкы жер жүзүнө жетмек деп. Ал эми Каракол шаары кичинекей шаар болгондуктан мүмкүнчүлүк ушундай экен. Бала кыял деле бар. Кээдечи ошондой жашап келатабыз эми мына. Бизди Данилдин чыгармачылыгына мен деле көндүм. Эми мына 4 баланы үйлүү жайлуу кылдык. Небере күтүп отурабыз, баардыгы жакшы да азырча. Эми жаш кезде өйдө төмөн болгондор, анын баарына чыдап, мейли деп көзүмдү жумуп мен жашап келдим ушул убакка чейин. Куда сөөктөр менен дайым эметебиз, тең туштары менен дагы дайым үйдө. Тең туштар менен дагы дайым биякта келип, отуруп, чай ичип, коноктошуп, ушинтип турабыз. Жакшы, азыркы турмушубуз жакшы эле, Кудайга миң мертебе шүгүр айтабыз. Өзүнүн бир алган багыты, ички дүйнөсү ырчылык, чыгармачылык менен толгон адам да бул. Ошон үчүн баягы Кудай Таалам кыргыздар бекер айтпайт, пейилине жараша берет деп. Ушу пейилге жараша агайга жашын берип келатат, даражасын берип келатат, сыйын берип келатат. Анан көп нерсени ушул Данил агайдан мен түздөнөм. Өзүн алып жүргөнгө түздөнөм. Анткени Данил Макмушев бул элдик киши болуп калды. Караколдун баары Ысык көл областы, эми Бишкек шаарынан баягы маданий чөйрөдөгүлөрдүн баары тааныйт, мындай жөнөкөй адам болсо. А бул Ысык көл обласында, бая биздин чоң ырчыбы дейт. Жаңы искусство башталып аткан мезгилдерде көбүнчө туугандарым деле, үй бүлөм деле көп түшүнүшчү эмес. Анан жылдар өтөт экен, баягы концерттерге чыгат экенсиң, телевизорго чыгат экенсиң, чоң-чоң театрдагы концерттерге чыгып, чоң-чоң кечелердеги чыгармалар менен элде көнүп калат экен. Ой, Данилова, биздин чоң бас келатат, биздин чоң абабыз келатат, ырчы абабыз келатат деп азыр туугандарым да туура түшүнүшөт. Менин курчоомдо жүргөн досторум да баары түшүнүшөт. Кыскасы баардыгына ошол сый баркка жетишип отурам. Искусство жагына кеткенге мен эч качан өкүнбөйм. Абдан туура кылганмын.